Төп райондук соту тарабынан баңгизат сактоо боюнча айыпталган 71 жашар пенсионерге карата козголгон жорук иши каралды. Бул тууралуу Nazar News маалымат агенттигине Ысык Көл облустук сотунан билдиришти. Белгилүү болгондой 2019 жылдын 20 декабрында шектүүнүн гаражына тинтүү иштери жүргүзүлүп, натыйжада баңгизатка мүнөздүү болгон жыты бар кара түстөгү зат табылган. Соттук экспертизанын жыйынтыгына ылайык, ал зат кара курай чайыр экени, салмагы 0,242 граммды түзөөрү маалым болгон. Соттук отурумда айыпталуучу күнөөсүн толугу менен мойнуна алып, жапайы кара курайды дары даярдоодо, башкача айтканда аны спирт менен аралаштырып, тизесине сүйкөөгө колдоноорун айткан. Ал өзүн толук күнөөлүү деп эсептей турганын жана кылган ишине өкүнөрүн белгилеген. Төп райондук сотунун 2020 жылдын 22 апрелиндеги өкүмү менен айыпталуучу күнөөлүү деп табылып, 30 000 сом өлчөмүндөгү экинчи категориядагы айыппул салынып, 3 айга эркиндиги чектелди.